бул сторис акыркы мен чыгарган пост боюнча болсун. Экинчи аял болуп, үчүнчү, төртүнчү аял болуп тийиш үчүн айым бардык ошол эркектин бардык аялдары өтө илимдүү, өтө билимдүү, өтө акылдуу болушу керек деп ойлойм да. Себеби ошол нерсенин түпкүрүн маңызын билип, ошол нерсени кабыл алып жашап, ошол эле учурда атаңанан тигинти мынти деп балдарына туура эмес тарбия бербей, ошончолук бир акылдуу айым болуш керек деп билемин да. Анан мен менин көз карашым ошондой да. Экинчи, үчүнчү десе эле мындай эмес. Эми, конечно, бизде кыздар бар, экинчи, үчүнчү байлык сайлыгына кызыгып элеп төрөп жашоом ушул менен боло берсин деген эмес. Чыныгы хорошо, вот тукумун уласын деп ошол жигитти барктай алган, сыйлай алган, ошону бактылуу кыла алган айымдар гана, өтө күчтүү айымдар ошо экинчи, үчүнчү, төртүнчү айым болуп тийсе керек деп ойлойм. Анан замандын талабына жараша байлыкты көздөп экинчи, үчүнчү болуп тийгендер да жок эмес. Бар, мен бул нерсеге өтө каршымын. Мен эч кимге айтпай, эч ким менен бөлүшпөй деле тийип жашасам болот. Мага ким запрет кое алат туурабы? Бирок мен эмне үчүн бөлүштүм сиздер менен? Ошонун мааниси бул нерсе мен даяр эмесмин. Мен ал нерсеге өзүмдү ыраа көрө албайм. Бул мен ушундай кызмын, неге мен мынтишим керек, тигинтишим керек деп мен текеберчилигим ойнотуу максатында эмес. Бул менин текеберчилигим эмес. Болгону мен ошол өзүм бактылуу болгондо гана бирөөнү бактылуу кыла алам да. Анан аны дагы эми как жолдошуң болот, аны дагы бактылуу кылышың керек, ыраазычылыгын алышың керек болот. Раз ошону өзүң билип, принимать этпегенден кийин аны ашыкча проблема кылып өрбөй агачы. Ошол нерсеге мен даяр эмесмин. Ал үчүн дагы өтө илимдүү. Анан бул жерде да бир оюмду бөлүшкүм келип атат сиздер мененчи. Биз турмушка чыгаарда мен бактылуу кыл, мен тияка алып бар, бул жака алып бар, мага буну алып бер, тигинди алып бер, я же такая дебей. Ошол эркекти мен бактылуу кыла аламбы? Кантип бактылуу кылсам болот? Мен буга кандай жубаймын? Мен буга кандай мамиле кылып атам? Менин өзүм көрүнүшүм кандай болуп атат? Ошо бирдекени требовать этердечи. Ошол нерселердин бүт бардыгын өзүбүз изилдеп чыгып, жакшы мамиле кылып эркекке кылсак, ар жагында бар эркек, ар жагында тарбиясы бар. Тарбиясы бекем эркек ал нерсени жоон сөз түрдө бизге сонун кылып кайтарып, бизди бактылуу кылат да. Ошол учурда эркекке экинчи, үчүнчү аялдын кереги жок болот деп ойлоймун да. Мунун бардыгы ушуга окшогон нерселердин бүт бардыгы бизге сабак болуш керек да. Мен бул ситуациянан ушул нерсени сабак